Ортоңку тайпа, тарбиячы Орунбаева Индира. Сабактын аты айлана чөйрө менен тааныштыруу. Сабактын темасы нан биздин байлыгыбыз. Сабактын максаты балдар буудай себүүдөн баштап нандын жасалышына чейин түшүнүк алышат. Нандын улуктугу тууралуу, кайдан жана кандай жол менен алынары жөнүндө билишет. Балдар чоң адамдардын кылган ишин жана алардын эмгегин баалоону үйрөнүшөт. Сөз байлыктары өнүгөт. Балдар эмгекти сүйүүгө, эмгекчил болууга жана нанга аяр мамиле жасоого тарбияланат. Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү кичинекей балдарым? Ден соолугуңар жакшыбы? Анда эмесе балдар, бүгүн биз айлана чөйрө менен тааныштыруу сабагын өтөбүз. Сабакты баштаардын алдында жагындуу маанай тартуулап алалы. Канат болуп кагылып, кыял учуп жаңырып, кыймыл менен кеп курган кыргызыма жаңылып, дүйнө бийин билебиз, бирин калбай барың. Мына мен тек, 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 мына мен тек. Балдар, маанайыңар көтөрүлүп калдыбы? Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Биздин бүгүнкү темабыз нан биздин байлыгыбыз деп аталат. Балдар, нан дасторконго орун алганга чейин канча жолду басып өтөт билесиңерби? Анда эмесе көңүл коюп, тынч отуруп уккула. Адамдар адегенде трактор менен жер айдашат, өрөөн себишет, анан мал алышат. Жердин нымынан улам үрөөн көйкөлүү бөсүп чыгат. Жашыл сабактар бара-бара бой керип, баш ала баштайт экен. Буудайдын көп, мол түшүм алыш үчүн дыйкандар жер семирткичтер менен азыктандырып, суугарып турушат. Андан соң бышык жетилет. Ошентип адамдар ак эмгеги, маңдай тери менен буудайды өстүрүшөт. Саргара бышкан буудайды коромжуга учуратпай, комбайн менен ордуруп алышат. Орулган буудайларды машиналар менен тегирменге жеткиришет. Тегирменден буудайлар ун болуп тартылып чыгат. Ундан жыты буркураган ар кандай нандар жасалып дасторконго коюлат. Бул дүйнөдө жер улук, жерди иштеткен эл улук, элин баккандар менен баба тыккан жер улук. Мына балдар, көрдүңөрбү? Нан канчалаган эмгекти талап кылат экен. Ошондуктан биз нанга аяр мамиле кылышыбыз керек экен. Азыр мен сага нан жөнүндөгү макала айтам, сен кайталагын. Билүүбү? Нан болсо ырда болот. Нан болсо ырда болот. Нан элдин байлыгы. Нан элдин байлыгы. Дасторкон нанга толсо береке үйдө болот. Дасторкон нанга толсо Береке үйдө болот. Дайыма ушинтип нанды биз эмне кылып турушубуз керек экен? Сактап, нанды барктап жүрүшүбүз керек экен. Эгерде нан жок болсо, анда биздин жашообуз көрксүз болот деп коет. Ошон үчүн кыргызда дасторконуңда дайыма эмне болсун деп айтат? Нан болсун дейт экен. Мейли айткын оңунан, мейли айткын соңунан, тынбай жечүү кайсыдан, тамактардын баарынан. Балдар, ушул табышмакты таап, кайра мага жөнөткүлө.